33 жаштагы Мурзабек Орозбек уулу Памирден 77 жаштагы энеси, жубайы жана 3 баласы менен келген. Бул жакта үй бүлөсү менен Алай районундагы Сармогол айылына жайгашып, жашоо үчүн бардык шарттар түзүлүп берилди. Мурзабек мырзанын мурдатан эле Кыргызстанга келип жашоо кыялы бар экенин, азыр ал ишке ашканын айтат. Мен илгертен эле ойлоп жүрдүм эди. Кыргызстан жөнүндө барсам, илим алсам, пастуураак жерге көбүнчө эле эң сууктан качып келип атабыз да. Мисалан, суук, өнүнүшкө жаңыдай ачлык дейсиздерби? Дыкандарчылык жогондо, ошондойдон эле келип дыкандарчылык кылсак, багдарак сайсак, илгеринен гүзаран кылсак деп анан ошол жөнүндө келип атабыз. Памирден келген 11 үй бүлө мүчөлөрү азырынча Сармогол айылындагы мектептин имаратында убактылуу жайгаштырылды. Ошондой эле алар керектүү буюмдар, тамак аш, азык-түлүк жана көмүр менен камсыз болушту. Учурда билим алып жаткан боордошторубуздун дээрлик баарында Кыргызстанда жашап калуу ниеттери бар. Мен Кыргызстанга кызыгып келдим эден, бир баракка келгем, эми кетпейм деген калоо тилектерим барчы. Шунда жашап кетсем, бирек балам бар, шуну үйлөсөм шунда. Кыргызстан өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элибиз деп ошого келгенмин. Бул жака үй бүлөңүз менен келдиңизби? Үй бүлөм менен келдим. Үй бүлөңүздө кимдер бар? Үй бүлөмдө 5 балам бар, bir кызым бар, аялым бар өзүм. Памирден келген 50 жаранга шарт түзүп берүү маселеси жергиликтүү бийлик жана өкмөт тарабынан көзөмөлдөнүп, керектүү буюмдар убагында жеткирилүүдө. Азыркы учурда алар билим деңгээлин жогорулатып жатышат. Сармогол айылында жайгашкан памирлик кыргыздардын жер маселеси азырынча чечиле элек. Бирок буга чейин Нарынга жайгаштырылган 10 үй бүлөгө жаз айында турак куруу иштери башталат. Нарынга барып көчүрүлүп келген оогандыктарга ар бир жаранга 10 сөтүктөн 1 гектар жерди Талдуу Суу айыл өкмөтүнөн жер тилкесин бөлүнүп берилип, 10 миллион акчасы тендерге берилип, эртең жаз чыгары менен шарт туруу келип мындай стройка жүргөнгө шарт болгон учурда башталат стройкасы. Бүгүнкү күндө Сармогол айыл өкмөтүндө 7,5 гектар жер трансформацияга даяр болуп турат. Тиешелүү өкмөттөн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн кагаздар сакталып, трансформация уруксат берилип калса, ошол жерден да берсе болот, бирок жанагы Талдуу Суу айыл өкмөтүнүн жанындагы жерден кошо берсе, эми бул бир гана жер болуп атат да, чогуу турса жакшы болот деген ой менен ушак коюлуп атат. Мындан сырткары өткөн аптада өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү памирлик кыргыздардан кабар алып, көйгөйлөрүн угуп, ар бир үй бүлөгө сыналгы берип келген болчу. Ошондой эле Ош облусундагы бардык райондордон тиешелүү жардамдар жиберилүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.